Гүлжигит Жасынов спорттун оор атлетика түрү боюнча мелдештерге катышып, алдыга чоң максаттарды коюп келет. Спортчу келечекте дүйнөлүк аренада жеңишке жетип, Кыргыздын кызыл желегин желбиретсем деген кыялы бар экенин айтат. Мен биринчи мелдешим Караколдо өткөн. Караколдон мен чемпион болуп келгем. Менин максатым келечекте Кыргызстандын желегин дүйнө жана Олимпиада оюндарына, Азия оюндарына желбиретким келет. Спорт менен машыгууга, биз деген дүйнө чемпионаттарына, Олимпиада оюндарына биздин желегибиз, анан ак калпагыбыз менен таанылабыз. Спорт менен машыгууга ак калпак кийип жүрүүгө ошого чакырам. Бүгүн 3 март эгемендүү мамлекетибиздин туусу расмий түрдө кабыл алынган күн. Бул күн 1992 жылы Жогорку Кеңештин токтому менен бекитилген туу эркин жана эгемендүү мамлекеттин символу. Biz туunu эмне үчүн барктайбыз? Анткени себеби бул биздин эгемендүүлүктүн бир атрибуту да ажырагыс. Борбор шаарыбыз бар, мамлекеттик герб бар, анан биздин конституциябыз бар да. Ошондой эле ошонун ажырагыс бир атрибуту биз мамлекеттин туусу болуп саналат. Ал жерде күндүн нурлары чачырап турат да. Себеби күндүн нуру ошол баягы биздин кыргыз эли 40 уруудан турат. Бул тарых боюнча ошол 40 урууну биригип, ошол бизди ааламды жараткан күн болгондо, ошол күндүн айланасында турат болуп, мурунку болсо мына толкун формасында болгондо, жалын формасында. Кийин 2023 жылдын 20 декабрында мамлекеттик туунун элементтерине өзгөртүүлөр киргизилип, өлкө президенти тарабынан жаңыртылган түрү бекитилген. Күндүн нуру тик форматта болду дагы, бул биздин мамлекеттин бүгүнкү президенттин түз анан так багытын чагылдырып калды да. Келечекте жолубуздун түздүгүнүн белгиси болуп саналат да. Бос үйдүн түндүгү бар бул жердечи. Мурун ошол 3 эме болгон, 3 багыт болгон, 3 аз болсо 4 белгиден турат дагы. Бул дагы баягы телегейдин тегиздиги жосо дүйнөнүн 4 тарабында ошол биздин мамлекетти таануутун белгиси болот да. Быйыл мамлекеттик туунун 34 жылдыгына жана 5 март ак калпак күнүнө карата Нарын шаарынын Жумамүдүн Шералиев атындагы Балдар искусство мектебинде майрамдык иш-чара өткөрүлдү. Иш-чарада мамлекеттик туу менен улуттук баш кийимге болгон урмат сый баса белгиленди. Нарын шаарынын элин, бүгүнкү шаардагы конокторду бүгүнкү Кыргыз мамлекетинин туусу менен, туу күнү менен, анан 5 март ак калпак күнү менен жалпы мэриянын атынан, өзүмдүн атыман куттуктап кетем. Бир сөз менен айтканда, туубуз түбөлүк желбирей берсин. Элибиз тынч болсун, жерибиз бүтүн болсун, аман болсун, тынччылыкта бололу. Мамлекетибиз өссүн, өнүксүн. Эгемендүү өлкө катары улуттук баалуулуктарыбызды бийик көтөрүп, аздек сактап жүрүү бүгүнкү муундун ыйык милдети. Бир улут экинчи улут менен немен айырмаланат? Ошо айтып кеткендей, улуттук кийимдери менен биздин кыргыз эли манасты, айтыштар, комуз, ошондой эле кийген калпагыбыз менен даңазалсак болот. Калпак деген бул алыстан келатканда эле мисалы чокусу тиреп ак калпак кийип аткан бул кыргыз экен деп билебиз. Туу качан көтөрүлөт, туу кийимин ойнолуп атканда көтөрүлөт. Жана ошондой эле спортто даңазалап, спортто чемпион болсо, тууну көкөлөп, кыргыз экенибизди белгилеп, туусу көтөрүлөт. Бүгүнкү дааталуу күн эгемен мамлекеттүүлүгүбүздү даңазалоо менен мекенчилдик сезимди бекемдөөгө чакырат. Анткени мамлекеттик туу өлкөнүн тарыхын жана келечекке болгон үмүтүн чагылдырган ыйык белги болуп саналат. Гүлбебе Жанышбекова, Тилек Муталипов, Нарын жаңылыктары.